Өнүгүү Прогресс партиясынын жана парламенттеги фракциянын лидери депутат Бакыт Төрөбаев президенттикке талапкер катары расмий көрсөтүлдү. Тиешелүү чечим аталган партиянын бүгүн Бишкекте өткөн курултайында кабыл алынып, делегаттар өз лидерин бир добуштан колдоп беришти. Өнүгүү Прогресс партиясынын курултайына өлкөнүн бардык аймактарынан өкүлдөр, партия мүчөлөрү келген. Ошондой эле Досбол Нурулу, Медеткан Шеримкулов, Абдыганы Эркебаев, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков сыяктуу саясатчылар, коомдук ишмерлер, жогорку кеңештин депутаттары катышышты. Курултайдын жүрүшү туурасында кабарчыбыздын материалы. Өнүгүү Прогресс партиясынын 6-чы курултайына өлкө боюнча 500гө жакын делегаттар чакырылган. Анын күн тартибинде бир гана маселе турду. Алдыдагы президенттик шайлоого талапкерди көрсөтүү. Алгач сөз алып сүйлөгөн партиянын аксакалы Мурат Жетимишбаев Ысык Көл облусунун атынан сүйлөп, Көлдүктөр Бакыт Төрөбаевди колдой тургандыктарын айтты. Бул жигитте дух да эрк да бар экен. Жаш туруп партияны түзө алды. Жаш туруп бүткүл Кыргызстан боюнча ар бир шаарда Өнүгүү Прогресс партиясынын мүчөлөрү бар. 60 МТСти кура алды. Андан соң ар бир аймактын өкүлдөрү бирден сөз алышып, жерлерде курултай өткөрүлүп, анда бир добуштан бардыгы Бакыт Төрөбаевди президенттикке талапкер катары көрсөтүүнү колдой тургандыктарын айтышты. Өз кезегинде Бакыт Төрөбаев президенттикке чоң жоопкерчилик менен бара жатканын, бирок аягына чейин күрөшө тургандыгын билдирди. Учурда биздин алдыбызда оор жана ири тапшырма турат. Биз өлкөнүн жаңы өнүгүү багытын аныкташыбыз керек. Кыргызстанды жетишкен, гүлдөгөн өлкөгө айлантырышыбыз керек. Бул процессте башкы орунда президент болушу зарыл. Өлкөнүн тагдырын өкмөт же парламент эмес, президент чечиши керек. 2015-жылы тажрыйбалуу партияларды жана белгилүү саясатчыларды артта калтырып парламентке келдик. 2016-жылы Кыргызстандын бардык шаарларында биздин фракциялар пайда болду. Жакында эле биз Жалал-Абад шаарында биринчи орунду алдык. Биз жеңиш жолундабыз, урматтуу партиялаштар. Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын лидери катары мен алдыга баргандан коркпойм. Мен президенттик жарыштын аягына чейин барганга даярмын. Сиздер мени колдосоңуздар, мен сиздерди колдойм. Бизди алдыда чоң жеңиш күтүп турат, урматтуу партиялаштар. Чоң рахмат. Ал эми академик Абдыганы Эркебаев Бакыт Төрөбаевдин Кыргыздын эр азаматтарына мүнөздүү болгон сабырдуулук, токтоолук, лидерлик мүнөздөрү менен башкалардан айырмаланып тургандыгын айтып, ынтымакта жана биримдикте гана жеңишке жетүүгө мүмкүн экендигин белгиледи. Кийинки мезгилде Кыргыздын саясат талаасында өзүн тааныткан, жакшы анын көрсөткөн биздин мыкты эр азаматтардын бири Бакыт. Мына өзүнүн сырткы келбети дагы куп жарашып турат. Ошо жараша сабырдуу, токтоо, абдан моз кол жигит. Кыргызча дагы, орусча жакшы сүйлөйт. Бул саясат үчүн өтө керектүү сапаттар. Анан шашпайт, айрымдарга окшоп, мындай ооздан келгенди оттой бербейт. Ар бир сөзүн ойлонуп, толгонуп сүйлөйт. Өнүгүү Прогресс сөзүнө туруп, элге берген убадасын аткарып, аймактарда 60 МТС ачууга жетишти. Мында Бакыт Төрөбаевдин айыл чарбасына өзгөчө көңүл буруп жаткандыгын курултайдын катышуучулары белгилешти. Анан ушул жаш болсо дагы, чарбакер болбосо дагы, ушу айыл чарбасын көтөрөм деп, темир тезегин, тракторун берип, элди колдогон үчүн келдим. Бакыт Төрөбаевдин талапкерлигин колдошуп, белгилүү саясатчылар Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибековдор дагы келишти. Өз сөзүндө Келдибеков президенттикке аттанып жаткан Бакыт Төрөбаевди күчтүү саясатчы катары сыпаттап, мамлекетчилдик сапаттарын баса белгиледи. Бакыт Төрөбаевдин туруктуулугу. Туруктуу адам бул ишеничтүү адам. Туруктуу адам менен согушка барсаң дагы, кандай иш кылсаң дагы ишеничтүү болот. Экинчи Бакыт Төрөбаевдин мамлекетчилдик, мунун Эргеш Төрөбаевдин берилген, канынан берилген ушул кан болсо керек, ар дайым мамлекетчиликти биринчи орунга койгону. Ал эми өз кезегинде Ата журт саясий партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев Бакыт Төрөбаев президенттикке татыктуу экендигин айтып, чогуу жасай турган иштер көп экендигин билдирди. Алла таалам колдоп, сиз мамлекетибиздин башына келип калсаңыз,
эч качан биздин кыргыз эли өкүнбөйт деген ойдомун. Мына ошондуктан урматтуу Өнүгүү Прогресс партиясынын мүчөлөрү, сиздер ушул жаш партиянын мүчөсү болсоңуздар дагы, бүгүнкү күндө сиздердин партияңыздар мамлекеттеги эң бир олуттуу саясий күчкө айлангандыгын эч ким тана албайт. Жогорку кеңеште жаш депутаттардын бири Жанар Акаев Бакыт Төрөбаевдин партиясы ар бир аймакта, шаарда өзүнүн ак эмгеги менен таанылып, аймактык партиядан республикалык партияга айлангандыгын, анын лидери элдик адам экендигин билдирди. Ошондой учурда парламентте мына мыйзамсыз чечимдерди кабыл алганга Өнүгүү Прогресс партиясы бийликтин сүймөнчүгүнө айланам деп, мыйзамсыз аракеттерди бардыгын колдоп өткөрүп берсе болот эле. Бирок керектүү учурда, кыйын учурда, татаал учурда Өнүгүү партиясы лидери баш болуп, эл тарапта болду. Курултайдын соңунда анын катышуучулары бир добуштан Бакыт Төрөбаевди президенттикке татыктуу талапкер катары көрсөтүштү. Өлкө өзгөрүү жолуна түшүп, азыркыда кадрдык башаламан саясатка жол берилбей, экономиканы көтөрүү, элдин жашоосун жакшыртуу үчүн Бакыт Төрөбаевден чоң үмүт артып тургандыктарын билдиришти. Иззат Шугуралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.